Аталган агродром менен төө бурчакты дарылоо өтө ыңгайлуу. Бүгүн Бакай Ата районунун Акназаров айыл аймагында агродром менен төө бурчак, картошка жана жүгөрүлөрдү дарылоо иш-чаралары жүрүп жатат. Мындай көрүнүш дыйкандардын түшүмүн жакшыртууга жана трактор менен дарылай албай калган убактарда жакшы жардам берерин айтышууда. Трактор менен бул жерде кирип обработка кыла албайт да. Бүгүнкү күндө ошо тиги жикиге каршы зелек, анан витамин себиштүү да. Бул ушул заман талабына яраша ушу керектүү нерсе экен. Фасолду мисалы трактор менен тебеленип, баш этегинен дагы кайрылганда бир нерсе тебеленип калчу. Бүгүнкү дрон менен 1 гектарына 10 литр суу менен 1 гектарды чачат экен да, тиги обработка кылат экен. Ал эми агродрондун көлөмү жана наты жалуулугу замандын талабына жоопкерчиликтүү кылып чыгарылып жасалган. Дыйкандардын айтымында трактор менен дарылоого караганда дрон менен дарыланган алда канча жеңил жана ошондой эле көп убакытты коротпойт. 1 гектар жерди 10 мүнөттүн ичинде дарылап бүтөт. Чекемик чыгып кеткен жерлер бар, башка сорняктардын чыгып кеткен жерлер бар да. Ошолорго гербицид берүү боюнча кыйналып аткан учурлар бар. Анткени көп жерлерде экип суу бүткөндөн кийин жөөк жабылып калат, трактор жүрүүгө мындай ыңгайсыз болуп калат да, тебелеп коет. Ошондон дронду чакыртканбыз, булар келди. Буюрса ушу облус боюнча бүт барына жетишип, обработка кылып бергенге аракет кылабыз. Бүгүн мына 3 дрон келди. Кудай болсо да бир 2-3 күндө да 3 келет. Бир 5-6 дрон биздин облусту ахват кылып ушу дарылап бергенге аракет кылабыз да. Жеринен келип дарылоо жумуштарын дрон менен иштөөдө атайын адистер иштетет. Агродрондун келиши менен биринчи талааны дарылоо иштери жүрүп баштады. Мурттар чачып калды да, уже тебелейт тракторлорчу. Анан биринчи суун берип койгонбуз ужечи. Анан алардын баарын бузат тракторлорчу, тебелеп отурупчу. Бул аябай сонун экен да, бул ыңгайлуу экен. Баазы тууралуу деле ылайыктуу болуп калат экен. Трактордун деле соляркасы менен акысы менен 900 сом, 2000 сомго барып калат да, 1 гектаргачы. Анан бул 1200 сом экен 1 гектарына. Маалымат катары айта кетсек, Талас облусу боюнча 54472 гектар төө бурчак жана 10.000 гектардан ашуун картошка, ошондой эле 5700 гектардан жогору азыркы тапта дарылоого боло турган жерлер бар. Бүгүнкү күндө төө бурчактын экинчи суга таяктап калгандыктан трактор менен дарылоого болбой тургандыгын, айыл чарба жерлерин агродрон колдонуп дарылашса жакшы болорун дыйкандар айтышууда. Улукман Бейшеналиев, Байжан Мирбеков, Бакай Ата району.